Аксы районунун Кербен шаарында таза суу көйгөйүн чечүү үчүн грант катары бөлүнгөн каражаттын негизинде башталган курулуш ушул жылдын август айында бүткөрүлмөк. Тилекке каршы тендерди утуп алган компания бүгүнкүгө чейин ишин жыйынтыктап элге ичүүчү сууну жеткирип бере алган эмес. Жергиликтүү эл курулуш компаниясынын каржылык жагын текшертүү үчүн атайын комиссия түзүүнү суранууда. Анткени курулушка керектүү жабдуулардын көпчүлүгү өзүнүн баасынан бир топ жогорку баада сатылып алынгандыгы аз келгенсип, иштөө технологиясы да бузулуптур. 1 метр жерди 70 сомдон 100 сомго чейин траншеяны казууда кетирип атыптыр. Ошондой эле базарда 500 сомдон турган учетчикти 2520 сомдон коюлуп атыптыр. Анан уланып берүү үчүн за услуга деп 1100 сом услуга алышып атыптыр и банкка за подключение деп 1400 сомдон алынып атыптыр. Топурактарды элебестен, электен өткөзбөстөн ошол бойдон кайра эле бульдозер менен сүрүп технологиялар бузулуп атат. Ошон үчүн азыркы убакка чейин ошол таза суу долбоору бүтө элек. Таза суу көйгөйү Кербенде эле эмес, Ордолуу Ош шаарында да ишен жылдан бери чечилбес маселе. Эми ага ченем менен берилген электр жарыгы кошулган. Шаардыктардын көйгөйүн көтөргөн эл өкүлү социалдык абалды жакшыртуу үчүн ыкчам аракет көрүү керек деген сунушун айтты. Эң негизи биринчи Ош шаарында жанагы эле таза суу боюнча. Таза суу маселеси ушунга чейин да чечилет. Жана ошондой эле электр энергиясы кээ бир үйлөргө чектеп берип атат. Адамдар кышта өзүнүн отопление сайып өзүнүн үйүн жылуу кылып отурабы? Же тоңуп калыш керекпи? Ошол боюнча бир протокол тапшырма берип койсоңуз, жылуулук боюнча, электр энергиясы боюнча Ош шаарына. Жакында эле президент Бишкектин чет жакасында жашаган эл менен жолугушууда документтериңерди мыйзамдаштырабыз деген убадасын берген. Бирок Кыргызстан боюнча ППСтин жерлери аябай көп. Үйлөрдү салып эл жашап жаткан фактылар толтура. Учурда жер трансформациялоо укугу акимдерге берилген. Калктын саны өсүп жатканын эске алсак, айылдардагы жерлерди да мыйзамдаштырып жаш үй бүлөлөргө берүү зарылдыгы бар. Ар бир айылда деген жаш үй бүлөлөрү бар. Ар бир айылдар деген 60-жылдар, 70-жылдар түзүлгөн айылдар, билесиз, 50-жылдар ага чейин түзүлгөн айылдар. Бирок деген калктын саны өзүп атпайбы? Калктын саны күндөн күнгө өзүп атат. Ошо жаш үй бүлөлөргө ошо жерлерди берсек. Жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлү Тариел Жоробеков кесиптештеринин көңүлүн таластагы авиация маселесине бурду. Грант насыялардын эң көп суммасы транспорт тармагына бөлүнөт. Бирок ошол тармактын бир түзүмү болгон аэропорт 2 жылдан бери токтоп турат. Кыш мезгилинде эле эмес, жылдын 4 мезгилинде төө ашуу менен өтмөк ашууларында унаалардын тыгыны жаралып, борборго шашылыш жөнөгөн адамдарга көйгөй жаралууда. Эгер оору сыркоо менен же заарыл ишке байланыштуу маселе менен жарандар жолго чыкса, өз учурунда келбесе турган иш. Мындан улам аэропорттун ишин жөнгө салуу керек. Мага берген маалыматтар боюнча 22-жылы жазында ограждениянын башта иштейт, толук ишке кириш керек. Себеби мына кыш келди, өзүңүз билесиз, өтмөк ашуусу менен төө ашуу пробка. Талас областындагы ооруган адамдар, жанагы шашып бир жака бара турган адамдар ошо пробкада турушат, жарым күндөп. Ошон үчүн аэропорт иштесе, алардын муктаждыктары чечилет эле. Кыргызстан менен Тажикстанды бөлүп турган чек арадагы көйгөйлөр бүгүнкү жыйында да көңүл сыртында калган жок. Баткендеги чек ара маселесин көтөрүүдө аралыкты бөлгөн жолго тийиштүү кызматтын адистерин такай коюу керек дешет. Антпесе чыр-чатак чыккан учурда биз тарапта милиция кызматы, патрулдар жок болгондуктан жергиликтүүлөр көп запкы чегип калышат. Чек арада бүгүнкү күндө карапайым элдин малдары Тажикстанга кирип кетип, кайра кайтпай аткан өтө бир көп учурлар болуп атат. Ошонун бир алдын алып, чек ара чечилгиче патрулду күчөйтүш керек. Себеби милициянын патрулдары бар экен, алар бир бурчта турат экен, алар жетишпейт экен. Жана солдаттар 2 саат, 3 саатта бир айланып өтөт экен, жетишпей калат экен. Ошону бир аз болсо дагы көбөйтсөк. Жол темасын улай жыйында Чаткал Кара Бура жол тууралуу маселе да көтөрүлдү. Кар көп жааганда чаткалыктардын абалы кыйындай. Көчкү түшкөндө Чаткалга барчу Алапка Чаткал жолу да, Кара Бура Чаткал жолу да убактылуу жабылат. Бүгүнкү күндө өзгөчө мааниге ээ болгон бул жолдордун көйгөйүн тендерге, долбоорго шылтоолоп созуп отурбай ыкчам чечүү зарылдыгы бар. 16 километр гана жол дейт ортодогу. Ошол жерди көчкү басып дейт, сайдын ичи машина өтө албай калып, ошон менен 5 айга жабылып калат дейт. Керек болсо дейт, райондун өнүктүрүү фондунун эсебинен өзүбүз экскаватор алсак, Минтранс өзүнүн кесипкөй адамдары менен көзөмөлгө алып, ошол жерди карап берип турса, биз өзүбүз эле ошол нерсени ишке ашырат элек. Азыр дейт тендер жарыялап, проектти тиги бу дей турган болсок, быйыл да калып кетет дейт. Жыйынын жүрүшүндө алыс аймактардагы мектептердин курулушунун бүтпөй жатышы, ооруканалардагы медициналык жабдуулардын жетишсиздиги, шаар жерлеринде калктын саны өскөндүгүнө, ички миграциянын күчөгөндүгүнө байланыштуу мектептерге кошумча корпустарды куруу, кымбатчылык өңдүү социалдык көйгөйлөр министрлер кабинетинин жогорку кеңештеги өкүлүнө жолдонду. Шекер Сатыбалдиева, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.